Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун калгасы кайрадан ачылып, эл жык-жыйма. Анткени бүгүн кыргыз футболчулары менен Бангладеш курамасынын беттеши өткөнү турат. Бул беттеш дүйнө чемпиондугунун тандоо турунун алкагында өтүүдө. Кыргыз курамасы оюн таласына ак түстөгү форма менен ойноп жатса, ал эми Бангладештин курамасы кызыл түстөгү форма менен ойношууда. Учурда 0-1 эсеп Кыргызстандын калтасында десек болот. Токтогул андыктан алдыда ийгилик дагы кимге жылмаят белгисиз. Андыктан Кыргыз курамасына ийгилик каалайлы. Эми азыр ушул тапта биринчи таймды 1-0 менен утуп атабыз, Кудай буйрса. Эми жеңишке ишенебиз. Бирок Кыргызстандын ит кыялы кармап кетпей эле бир тең чыгып же утулуп калбасак, жеңиш биздин колубузда.